Ayalдар oğru sebepten свеча salsa gusul alabı deydi. Bu свеча salganda erkek ayal oroza buzuladi. Antkeni свеча eriydi da. Oroza uçurunda свеча salgan bolsa erkek ayalдар oroza buzuladi. Anan erkek ayal teң eğer свеча salgandan oşonu ırahat ala turgan bolsa onda gusul vacip boladi. Kebiri ırahat ala turganda kayra свеча sala berişi mümkün da. Eğer ırahat albay turgan bolsa gusul vacip bolboydu. Түшүнүктүүбү? Кудай сактасын. Сурай берет да биз барсак массаж кылат экен, ошентип массаж кылат экен деп, ал жакшы эмес ошол массаж. Ошого көнүп алып анан кийин ким ошентип коет деп издеп жүргөндөр бар. Кудай сактасын. Oradan kalmasın açık. Birge olsun. İki sorumuz var mı? Biri şu bizim Baykeş'in Cemoroy varken de göçe klizma vurduğum uşak degen de oqqalının aytıp anan bugün sizden sorap görse dedi de Cemoroy çıkıp anan neme olup atkanken, свеча koyup atkanken de. Anan sonsu kanday okulat? Аны түндө койсо болобу жокпу? Биз айткен ошол свеча орозону бузат негизи. Buzat, orozonu buzat. Kanday? Түндө боло берет, түндө. Тамак исе деле болуп атпайбы, ошо кое берет түндөсү. Анан жанагы күндүздүгүн жанагы ошондой эме болгондо колу менен киргизип алышат го кээде. Ошондо жанагыдай мындай бир муздак суу менен жуй турган болсо кирген ыңгайлуу болот деп докторлор айтышат. Анан ошондо мындай бир негизи кээ бир алымдар ошол жанагы жууганда суу ичине кошулуп кирип кете турган болсо орозо бузулуп калат деп айткан учурлар дагы бар. Анан бирок жанагы суу мисалы үчүн суу калгандай, суу калбагандай кылып сыдырып салгандан кийин андан кийин түртүп киргизсе, анда орозо бузулбайт. Түндө койсо жарай берет. Бул геморроюз бар да. Ошол соңго барганда чыгып калат. Анан жууп туруп киргизип коебуз да, орозо бузулбайбы? Каяка барганда? Даратканага баргандабы? Ооба, даратканага барганда ошону жуугандан кийин муздак суу менен чайкап, андан кийин жана кургактап туруп киргизсеңиз бузулбайт орозо. Кургактап дегенде кандай? Суу бойдон мындай сууну сыдырып салып киргизсеңиз бузулбайт деген сөз да. Иншалла бузулбайт, иншалла бузулбайт, ооба, иншалла бузулбайт деп ойлойбуз. Менде геморроюм бар. Чоң зара кылганда чыгып 1-2 саатча кайра калыбына келгенче ички кийимге тийип нажас кылып коет намазды. Кантип окуйун, таяммум мененби же даарат мененби окуйунбу жана ички кийимди алмаштырыш керек, кээде шарт жок болуп калат дейт. Эгер ошол жерге кагаз коюп койсоңуз, бул жакшы. Бирок кагаз койгон жакшы эмес. Балким ошону геморрой чыкканда деле жылуу суу менен жууса менче зыян тийбейт. Доктор кандай болот? Муздагыраак суу менен жууп, түртүп киргизип койсо ордуна келет дейт. Өтө жылуу менен сууганда болбойт. Кичине муздагыраак суу менен чайкап койсо болот дейт. Эми шарият ар нерсе абалына жараша. Алмаштырганга мүмкүнчүлүк алмаштырып окуй берет, жанагача окуй элең, эмне кылат элең? Ошондо окуй бересиң иншалла. Жок, исин жагылганга туура келет, эгерде чоң зара чыккан болсо. Ошон үчүн адамдар өздөрүн билгенде даратты намаздан мурдараак алыш керек. Мисалы үчүн чоң зарага мурдараак эмне барып алыш керек. Геморройго байланыштуу ат минип бастырып көрсөтүп берем дедиңиз эле дейт. Ат мингиле деп айткан, бирок ат минген сүннөт, бир күн тартып чыгарабыз деген сүйлөшүп дагы койгон, бир күн чыгарабыз. Анткени ат минген урматтуу бир туугандар бардыгы улакка бара албайт да. Улакка барган бардыгы эле жанагыдай эмне кымбат. Корттон кийин ошоголуп калды. Кортпу жанагы тенис ошогон бир неке. Анан о бай экен, аттар да кымбат экен. Анан ошого жанагыдай ат заводдор бар бу жерде, аттан школалар бар. Ошол жерге барып, балдарга 1 саат 2 ат менен үйрөтүшүбүз керек бардыгы. Бул сүннөт болот, ден соолукка пайдалуу болот да. Ошон үчүн мен бары сүйлөшүп кел жарыя кылабыз иншалла. Балдардын ардап бар ипподромго апарып, тияка апарып, бияка апарып, жумасына 2 жолу апарып ат мингизгенди үйрөтүш керек. Бул сүннөт болот, ден соолукка пайдалуу. Ал эмес кыздарыбыз деле урматтуу бир тууган, жашырактарын, чоңурактарын эмес, эмне ошону үйрөткөн жакшы эле болот. Геморроюмду күнү эртең менен чыгып калганынан манжам менен түртүп киргизип коем. Жолдошумдун Пакистандан 9 жыл окуп келген тууганы да анын мастураттагандай кылсаң гусулуң бузулду, гусул алыш керек дейт. Күндө геморройду киргизгенден кийин гусул аламбы? Жок, андай эмес. Андай эмес. Андан шахват албайсыз, рахат албайсыз да, андан гусул бузулбайт. Ошону киргизгенде манжаңыз кошулуп кирип кетсе сөмөйүңүз, ошондон рахат ала турган болсоңуз гана гусул бузулуп калыш ыктымалы бар, болбосо жок. Свеча же клизма гусулду бузабы? Свеча же клизма, эгерде ошол свеча салганда же клизма кылып атканда
аял жыныстык мамиледе болгондо ырахат ала турган болсо гусулду бузат. Бирок ырахат албай турган болсо гусулду бузбайт, жөн гана дааратты бузат. Анткени клизма алганда бир нерсе чыгат, свече эрип бул дагы чыгышы мүмкүн. Ошондуктан мындан даарат бузула турматтуу бир тууганым. Ороозо экөөнүн тең бузулат.